Байыртадан эле казак эли көчмөн калк болуп, Борбордук Азиянын кең талаасын мекендеп келген. Алардын тарыхы малчылык, аңчылык жана жайлуу жайыт издеп, көчүп конуу менен байланыштуу. Кылымдар өтүп, казак эли азыркы тапта туруктуу отурукташып жашап калды. Бирок көчмөн турмуштун каада салттары бүгүнкү күнгө чейин элдин маданиятына таасирин тийгизип келет десек болот. Заманбап казактар баалуу сапаттардын бери катарын толуктаган ийкемдүүлүгү жана ыкчылдыгы менен айырмаланышат. Ошондой эле алардын көпчүлүгү динамикалуу өмүр сүрүп, көп саякаттап келишет. Мунун аркасында көчмөнчүлүктүн чектери калбагандай. Дал ушундай глобалдуу көчмөндүн мүнөзүн чагылдырган жаңы бренд негизделди. Кочевое прошлое казахского народа. Казак элинин көчмөн тарыхы азыркы жашообуздагы санариптүү көчмөнчүлүк менен айкалышып турат. Дүйнө өзгөрүп, алдыга жылганы менен көчмөнчүлүктүн идеологиялык баалуулуктары, жашоо образы мага өтө жакын. Анткени мен өзүм сапарда көп жүрүп, эки өлкөдө бирдей жашап келем. Живу на, как минимум 2 страны, очень много нахожусь в каких-то поездках, командировках. Про что вообще, если говорить кочевье, как оно характеризует нас? Көчмөн турмуш бул бүтүндөй дүйнө сенин үйүң сыяктуу эркиндиктин баалуулугу. Мен Казакстандын жаратылышын өзгөчө сүйөм. Учу кыйырына көз жетпеген, кең талааны карап туруп, ушундай жерде туулуп өскөн адамдардын дүйнө таанымы эч качан тары болбойт деген ойго келесиң. Это очень сильно про внутреннюю свободу, не только физическое перемещение, свободу перемещения, но еще и про ментальную, творческую. Бул менталдык, чармачылык жана ички эркиндик. Казакстандан чыгып, дүйнөнү багындырган үндүрлүү адамдарга биздин көчмөн турмуш таасирин тийгизүүдө деп ишенем. Биз брендибиз аркылуу ушул идеяны коомго жеткиргибиз келди. Нам хотелось внутри бренда, через бренд донести эту идею. Бул бренд физикалык, менталдык жана чармачылык эркиндик жөнүндө. Азыркы көчмөндөр жер бетин ийгендерген кыдырып саякаттап жүрүшөт. Алар санарип мета ааламдарды багындыра турган күн алыс эмес. Брендтин кийимдери заманбап турмуштун конструкторлору сыяктуу. Мында кийимдер көп милдеттүү, ал эми бүтүндөй гардероб рационалдуу жана өтө жөнөкөй. Одежда кочевника, она всегда очень сильно про функциональность. Көчмөндөрдүн кийими ар дайым функционалдуу, ыңгайлуу болуусу керек. Анткени азыркы нео көчмөндөр тынымсыз сапарларда жүрүшөт. Ошол себептен сиз чаккан чамадан менен саякаттайсыз. Ал баштыгыңыздағы кийимдер ишке да, кечеге да кийгенге ыңгайлуу болушу керек. Так что она легко комбинируется между собой, и ты условно из этого чемодана для ручной клади днем достал какую-то деловую одежду, условно. Биздин кийимдерибиз ошол ыңгайга төп келип, минималдуу десек болот. Жолдо жүргөн адам керектүү гана кийимдерин алып жүрөт эмеспи? Биздин бренд бири-бирине айкалышып, бардык кырдаалга кийгенге жарай берет. Ооба, шарттуу. Ал эми сизде кечки көрүнүш бар. Мына биз өзүбүздүн кийимдерибизди жаратабыз. Бул көп функционалдуу болуш үчүн жана ошол эле учурда дагы көчмөн номадизмди караңыз. Ал абдан туруктуулукту жактайт. Башкача айтканда, сиз аң сезимдүү керектүү жөнүндө сизде чоң эмес болгондо көчмөн гардеробду өзү менен кошо алат. Ошондой эле минималдуу, абдан рационалдуу кийим керектүү. Анын ичинде бизде ал үчүн анча көп эмес, бирок баардыгы биригип турган сапаттуу буюмдар үчүн чексиз көп нерселерди жашоого ыңгайлаштырып жарата алабыз. Бесконечное количество образов на разные случаи жизни. Көчмөндөр ар убакта кийимди табигый кеземерлерден тийип кийишкен. Брендтин коллекцияларынын басымдуу бөлүгү пахта менен льондон тигилет. Кийимдер узак убакыт кызмат кылып, баштапкы түрүн жоготпош үчүн өнүмдүн сапатына өзгөчө маани берилет. Брендтин негиздөөчүлөрү өз коллекцияларына бырышпай турган кеземелерди киргизүүнү мерчимдешүүдө. Бул заманбап көчмөн үчүн эң зарыл нерсе.
Инна балдар кийимин чыгарган фэшн компаниянын кардарлары 15 жылдан бери баалап кийишет. Бренд негиздөөчүсүнүн балдар кийими сыяктуу жогорку сапаттагы чоңдордун кийиминде тигүү сунушу көп түшкөн. Сурет талаптарга ылайык Инна не көчмөндөр үчүн заманбап жана ыңгайлуу кийимдердин брендин негиздөөнү чечип, алгачкы коллекциясы 2 жумада толук сатылып кеткен. Сегодня вы находитесь на фабрике в Талгаре, где рождается продукт. Бүгүн биз Талгардагы фабрикадабыз. Ушул жерде биздин кийимдер тигилип чыгарылат. Мы сами производим этот продукт, да, и Өзүбүздүн студиябыз бар, Product Development. Саймалуу, бетине сүрөт түшүрүү жана тигүү бар ушул жерде. тоже делаются здесь, в Талгаре. Но потом для нас начинается еще один этап. Мы сами же занимаемся еще и ритейлом, поэтому в нашем случае Биз үчүн кийинки этап чекене сатуу менен алектенүү. Ошол себептен кийимдер даяр болгондо дүкөндөргө чыгарылып, кардарларды тосуп алабыз. 3 магазина, где мы вот встречаем наших клиентов, гостей. Мы находимся в раскройном производстве, это первый цикл уже. Азыр бычуу тилкесинде турабыз. Мында биздин сыймыгыбыз автоматташтырылган бычуу комплекс иштейт. Муну тигүү өндүрүшүндө технологияларды чыгарган дүйнөдөгү алдыңкы француз компаниясы чыгарган. И вы видите, как лазер кроит, ну прям идеально точный крой, и подобный раскрой позволяет Кийимдер лазер менен так бычылып жатканын көрсөңүздөр болот. между деталями кроя и минимизировать Бул биринчиден көп жерде элебейт жана колго бычылганга караганда ишти тездеткени менен өзгөчөлөнөт. труд, когда мы используем ручной или полуавтоматический раскрой. Здесь вышиваются наши изделия. Вышивки сначала готовится Бул жерде кийимдерге сайма түшүрүлөт. потом программа, специальная программа. Саймаларды алгач графикалык дизайнер даярдап берет дагы, андан соң атайын программанын жардамы менен сүрөттөр саймалоочу унага жүктөлөт. Вышивальный автомат и вышивка, вышивальный автомат сам вышивает. Мы вышили птицу самрук, это логотип. Анан ал автомат өзү эле кийимдердин бетине саймаларды түшүрө берет. Мында эркиндиктин, чексиздиктин символу болгон зымырык куштун сүрөтү саймаланган. Азыр жаңы кезимелер салынат. Негизи сайма кийим жаңы гана бычылганда түшүрүлүп, андан кийин гана тигүүгө берилет. Азыр ишти көрсөтүп беребиз. Полочку и покажем процесс вышивки. И сейчас мы находимся в швейном цехе. У нас 2 Азыр тигүү цехинде турабыз. Бизде 2 тигүү тилкелерибиз бар. Бычылып бетине сүрөт сайма түшүрүлгөндөн кийин ушул жерге келет. Тигилип таңгакталып даяр кийим чыга турган жер ушул. Мында 180ден ашык жумушчу эмгектенет. Дальше упаковки ВТО. Здесь на Талгарской фабрике работает больше 180 человек. Для нас очень, безусловно, важно. Биз үчүн кызматкерлердин иш ордундагы коопсуздугу, тигүү цехинин иштөөгө жайлуу болушу абдан маанилүү. Ошондуктан жарык, ыңгайлуу орундуктар, иштөөчү жердин дайыма тазалыгы мааниге ээ. Жумушчулар ашканадан ысык тамак менен камсыздалып турат. В Талгаре. И у нас своя столовая, мы кормим людей здесь. Собственно говоря, здесь мы утюжим, и наша Бул үтүктөөчү жер. Мында балдардын кийимдери үтүктөлүп жатат. У нас есть вот такой подчерковый принт, водолазка тату, и здесь на теле это выглядит как тату. Кийимдердин бетине оюулар кең таланын үстүндө учуп бараткан зымырык куштун көлөкөсү түшүрүлгөн. Тень самрука, летящего над степью. Тот самый наш самрук, который виден в лого.
Бренд кийимдериндеги оюлар кооздук гана бербестен тарыхка дагы көз чаптырууга мүмкүндүк берет. Этнографтар менен тыгыз кызматташуунун негизинде иштелип чыккан оюлар терең мааниге ээ жана маданияттын мурасын алып жүрөт. Брендтин айрым коллекциялары тарыхтын ажырагыс бир бөлүгүнө айланууда. Бренд казак маданиятында өзгөчө мааниге ээ болуп, үй бүлөлүк баалуулуктарга басым жасайт. Мында сүрөткө түшүү болобу же үй бүлө менен саякаттоодобу айтор бири-бирине айкалышкан окшош образдар сунушталат. Ар бир үй бүлө глобалдык көчмөндөрдүн уникалдуу ааламынын бир бөлүгү болуп калат. Кийим ыңгайлуу болуш үчүн брендтин негиздөөчүсү аллергия пайда кылбай турган табигый кездемелерди тандайт. Бул өндүрүштүн үнөмдөгү жол жок бөлүгү, дейт Инна Апенко. Сегодня даже здесь, в этом магазине, вы меня застали, потому что я... Бүгүн мен кыздарыма үй бүлөмө белектерди алып жүрөм. Бул чындыгында жөнөкөй кийимдердин бренд эмес. Билишимче, бренддин негиздөөчүлөрү 8 жылдан ашык биздин тарыхка тиешелүү тумар, ою сыяктуу маани маңызды издеп, изденүү менен алектенишкен. Заманбап көчмөнмүн деген жакын адамыңызга кандай белек берем десеңиз, бул аны кубантууга эң сонун мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Ассоциирует себя с современным номадом, то это лучший подарок. Атактуу казакстандык актер Эрден Телемисов 3 кыздын атасы. Ал өз үй бүлөсү үчүн аллергия пайда кылбай турган табигый кездемелерди тандайт. Жакындарынын стилине маани берүү менен катар ыңгайлуулук жана коопсуздук менен камсыздоо ал үчүн өтө маанилүү. Алгач брендтин идеясы өзүнө тарткан. Себеби ал чыныгы көчмөндүн элесин чагылдырып, тасмаларга тартылып, жана да көп саякаттайт. Брендтин кийимдеринен ал өзүнүн кыймылдуу жашоо образы үчүн идеалдуу шерикти таба алган. Кийинчерээк актер колдонулган кездемелердин жогорку сапаты жана чеберчилик менен тегилишине жогорку баа берген. Ал эми актердун жубайы бул кийимдер анын мүнөзүн таасын чагылдырып турат дейт. По-моему, позапрошлом году я был за рубежом, и иностранцы отмечали на вечеринке. Мурдагы жылы чет өлкөдө жүргөнүмдө ал жактыктар бул кайсы бренд деп кызыгышкандан, бул биздин казакстандык бренд деп мактангам. Мен Казакстандын жараны катары 100% өзүбүздүн өндүрүштү сатып алып колдоп келем. Биринчиден өндүрүш бул жерде Алматы облусунда жайгашкан. Сертифицировано качество международного уровня. 100%. Однозначно. Я говорю, что это мой стиль. Стиль актера, каскадера, режиссера. Билишимче, анын эл аралык сапатка жооп берет деген тастыктамасы бар. Бул 100% менин стилим. Ал күнүмдүк кийимге окшобойт. Чыгармачыл адамдын статусун баса белгилеп көрсөтүп турат. Бул кийим менен досторум менен же бир расмий жолугушууга, кечинде корпоративге барсам дагы өзүмдү ээн эркин, ыңгайлуу сезем. И буду абсолютно себя свободно и легко чувствовать. Стиль и направление. Я считаю, что у нас, у казахстанцев, у казахов очень глубокая история. Стиль менен багыт бизде казактарда абдан тереңде жатат. Кийимдерге түшүрүлгөн сүрөттөр дагы терең маани маңызга ээ. Анын ар бир элеси кандайдыр бир деңгээлде тарыхыбыз менен тыгыз байланышта. Каждый он так или иначе связан с историей нашего народа. Это круто. Компаниянын издөөчүсү брендин келечегин креативдүү кызматташуулар менен жигердүү өнөктөштүктөн көрөт. Ал уникалдуу жана шыктандыруучу коллекцияларды жаратуу үчүн башка брендтер, жаш дизайнерлер жана өнөрлүү сүрөтчүлөр, фитнес машыктыруучулар менен биргелешип аракеттерди көрүүгө талпынат. Коллаборациялар кийим түрүн кеңейтүү куралы эле эмес, чыгармачылык алмашуунун жана эки тараптуу шыктануунун аянтчасы болуп калууда. У нас есть свой проект, конкурс молодых дизайнеров, где Бизде жаш дизайнерлердин сынак долбоору бар. Бул сынакта биз жаштарды көчмөнчүлүккө байланышкан өнүмдү жаратууга шыктандырабыз. С номадическим ДНК. И потом делаем коллаборации с победителями. И даем им такой билетик в жизнь. То есть помимо денежного приза они еще получают. Жеңүүчүлөр менен коллаборацияларды жаратабыз. Акчалай сыйлыктан тышкары аларда коллаб жасоо мүмкүнчүлүгү бар. Жана алар сатуудан түшкөн акчанын бир канча пайызын алышат. Мындан тышкары сүрөтчүлөр менен көп иштешебиз. Мында карышкыр жана башка сүрөттөрдү көрүп турасыздар. Графики — это графика Ерлана Кожабаева, известный казахстанский художник. Он не производит одежду, это, собственно, художник, который пишет картины. Бул атактуу казакстандык сүрөтчү Ерлан Кожабаевдин графикасы.
Биз анын чыгармачылыгынан eerигүү алып, кандайдыр бир элементтерди алып, кийимдердин графикасына киргизгенбиз. Ал муну көрүп абдан таң калды. Мындан тышкары баалуулуктары жагынан ар түрдүү күтүүсүз долбоорлорду дагы ишке ашырып келебиз. Также мы делаем коллаборации совсем с неожиданными какими-то проектами, которые нам резонируют по ценностям. Один из классных, вкусных проектов Бир сон долбоорлордун бири биздин брейкинг боюнча олимпиадалык курама үчүн кийимдерди иштеп чыгуу боюнча сынактын өнөктөшү болдук. Дизайнерлер арасында сынак өтүп, биз өнөктөш катары спортчулар үчүн коллекцияны тигип берүүнү убадаладык. Биз үчүн ушундай жаштар менен коллаборация жаратуу чоң сыймык. Брейкинг алгачкы жолу олимпиадалык спорт түрлөрүнүн катарына киргизилген турат. Брейкинг впервые будет включен в перечень олимпийских видов спорта, а у нас с вами в Казахстане очень крутая команда по брейкингу. И для нас, Казакстандын брейкинг боюнча командасы абдан мыкты. Алар үчүн кийим тигип берерибизге абдан сыймыктануудабыз. Баары акысыз, демирчүлүктүн негизинде жасалат. Биздин кийимдер тумар катары Олимп оюндарында командага ийгилик алып келет деп ишенебиз. Которые очень верим в то, что принесут успех нашей команде на Олимпийских играх. Казакстандык бренд үчүн экологиялык туруктуулук саркеч агым эле эмес, фундаменталдуу баалуулук болуп эсептелет. Компания табигый жана туруктуу материалдарга басым жасоо менен калдыксыз өндүрүш идеяларын колдойт. Практически не остается у нас отходов, и даже те, которые остаются. Бизде калдык дээрлик калбайт. Калып калса дагы эмерек чыгаруучу компанияларга беребиз. Алар муну эмеректин ичине салууга колдонушат. Туруктуулук бул ESG факторлор дагы. Бул деген экологияга аяр мамиле жасоо десек болот. Биз ELS тастыктамасын алган Казакстандагы жалгыз компаниябыз. Производственных процессов, и мы единственная компания в Казахстане, которая сертифицирована ILS. Это сертификация, которая подразумевает как раз... Бул сертификация кызматкерлердин жумуш орундарынын жайлуулугу, өндүрүш процесстери менен канааттануусуна ийгинелейт. Мындай тастыктаманы биздин өлкөдө эч ким ишке ашырбайт. Бизге эл аралык эксперт атайын келип, баарына көз салып, анан тастыктама берилген. Ошондуктан биз жаратылышка эле эмес, адамдарга, өзүбүздүн жумушчуларга дагы аяр мамиле кылабыз. У нас своя столовая, мы кормим наших сотрудников, и вы проходили по фабрике, это всегда про чистоту, про отремонтирование. Биздин ашканабыз бар. Ал жакта жумушчулар тамак менен камсыздалган. Фабриканы өзүңүздөр көрдүңүздөр. Баары таптаза, жарык, оңдолуп түзөлгөн. Жумушчуларга атайын форма берилет. Кийим казакстандыктардын камкор колдорунан жаралып, алардын тигүү учурундагы энергиясы маанилүү. Адам бир нерсе жасап жатканда жагымдуу эмоциялар менен жасаса, ал колдонуучуга дагы жылуулук берип турат да. Вкладывалась и в продукт, который выходит из-под их ручек. Биринчи дүкөндөр тармагын өнүктүрүү аркылуу эле өз позициясын бекемдебестен франчайзинг системасы аркылуу да ийгиликтүү кеңейүүдө. Кийим дүкөндөрү бүтүндөй Казакстандын аймагында жана чет жактарда дагы ачылууда. Жергиликтүү базарда тыгыз жабуудан тышкары, компания Украинада өнөктөштөрдү күтүп, ошондой эле Орусияда дагы кийимдерди саткан 20 дистрибьюторлор менен иштешип келет. 2023-жылы казакстандык бренд Европа рыногуна ийгиликтүү чыгып, Прагада өнөктөш дүкөнүн ачкан. Бул Европадагы биринчи тажрыйба жана албетте негиздөөчүлөр келечекте жаңы мүмкүнчүлүктөргө үмүт артышат. Мы даже создавали с дизайнерами, с участниками проекта первую. Биз дизайнерлер долбоорлордун катышуучулары менен Казакстандагы алгачкы санарип кийимдер коллекциясын чыгардык. Бул дагы келечектин трендтеринин бири. Нео көчмөндөр физикалык эмес, санарип кийим кийип калышы мүмкүн. Биз бул тенденцияларга көз салып, процесске киришип жатабыз. Этот продукт. Вообще наша большая мечта создать бренд из Казахстана, который станет... Азырынча бул биз үчүн кызыгуу жаратып, глобалдуу казакстандык брендти төптөө болгон чоң кыялыбыз суроо талапка ээ. Глобалдуу дегенде сөзсүз дүйнөнү 140 мамлекетине жайылган эмес, бул ар кайсы өлкөлөрдөгү 50-100 дүкөн болушу мүмкүн. Это узнаваемость, наша миссия влюблять мир в Казахстан, нести через... Биздин максат дүйнө элин Казакстанды сүйүүгө умтултуп, өз брендибиз аркылуу өлкөбүздүн баалуулуктарын таанытсак дейбиз.
Дүйнө элдери Казакстандын маданиятын биздин бренд аркылуу тааныса деген кыялдарыбыз бар. Борбор Азия аймагынан баштап акырындык менен дүйнөнү багындырабыз. И потом уже с этим идти в мир.